Жөн эле күйгүзүп коюшат да Свет. Эй, жалдырбай болу, Светти өчүрүп койсоңор болбойбу? Я, карачы күйүп турган. Карачы, бекер эле күйгүзүп турат. Светти өчүрсөң болбойбу? Я, тур үстөлдү алып кел, текте, карачы. Момундай, могу Светти күйгүзүп алып турсуң. Тур алып кел үстөлдү. Эй, балам, мына үйгөчү момундай лампочкадан койгула да. Бул деген экономдуу лампочка болот. Не карма. Өчүр Светти. Свет дегенде эконом тез керек. Карачы, бул биздин электриктерди, электрик балдар кыздарыбызды карачы. Кыштын чилдесинде, жайдын саратанында, жазында жанагы алаш албыртта, ошол убакта тетиги жогорку чыңалуудуу линияда иштеп жүрүшөт. Биз аларды сыйлашыбыз керек. Биз аларды урматташыбыз керек. Эгер светибиз күйбөй калса эмне болот? Электр энергиясы жок болсо, свет жок болсо, жөнөкөй эле мисал. Сенин жанагы соткаң иштейби? Зарядка иштейби? Жок. Иштебейт. Интернетиң иштейби? Жок. Ноутбугуң иштейби? Жок. Иштебейт. Көрдүңбү айланайын балам? Ошон үчүн мына светти экономно пайдаланышыбыз керек. Бул зарядканы дагы бош убактысында суруп, жакка коюп коюшубуз керек. Балам, түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Көрдүңбү? Биздин электриктер күнү дебей, түнү дебей, жайында, кышында булар эмгек кылып атат. Эмне деген тетиги жогорку чыңалуудагы столболорду барып оңдоп келип атышат. Биз ошолорго жардам гана беришибиз керек. Биз аларды урматташыбыз керек. Биз сыйлашыбыз керек, айланайын балам. Сыйлаганыбыз эле ушу болсунчу, айланайын балам. Барып тетиги жылыткыч чүрүп келчи. Макул ата.